Жети Өгүз району Донакейманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 9-К класс энелер күнүнө карата. Класстык саат эне ыйык, эне кымбат баарынан. Сабактын максаттары: энелердин эмгеги жөнүндө кеңири маалымат алабыз. Ой жүгүртүүбүз өнүгөт, маалыматка талдоо жүргүзө билүүбүз калыптанат, энелерди сыйлай билүүгө, баалай билүүгө калыптанабыз. Эне болуу бактысына ийгетер болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого арзыйт. Анткени адамдан адам жаратып, өмүр улуу кудурети энеге гана берилген. 9 ай түйшөлүп боюна көтөргөн наристенин эрезеге жеткенге чейинки түйшүгү эненин мойнунда. Ал гана эмес, ата эне болуп калган балдарынан да санасы тынчыбаган апалар алар үчүн бардыгына даяр. Ар бир баланын ден соолугун, өмүрүн, бактысын, аманчылыгын тилеп, басса турса Кудайга жалынгандай энелер. Бала үчүн эненин сүйүүсүнөн өткөн айныбас сүйүү жокко. Себеби бала кандай гана жагымсыз иштерди жасабасын, эне кечире берет экен. Энелер деп эмне деген гана ырлар жазылбады, кандай гана акындар ыр-саптарын курабады. Бүгүнкү биздин замандашыбыз болгон Жеңишбек Жумакадырдын Апакен ырын тартуулай кетсем. Сен жылмайсаң, көңүл эргип жаз экен, жаным менин бакта алайым апакем, эч токтоосуз сүйүндүрүп турганга, жашоодогу мүмкүндүгүм аз экен. Сени көрсөм жүрөктү ыйлап башкача, тилим кургайт ысымыңды айтпаса, күндөн жылуу, гүлдөн сулуу түбөлүк, мага деген махабатың таптаза. Ойго батып, асыл жүзүң күлбөгөн, түйшүк тарттың эчен сыноо күн менен, асманда учуп жер кыдырып жүрсөм да, сеникиндей көз таппадым дүйнөдөн. Өзүң үчүн өзгөрүлгүс баламын, кайдан издеп, кайдан бакыт табамын? Сансыз жылдыз каректерин уялтат, үйүмдөгү бир жылбайган карааның. Сен бүркөлсөң, күндө ойго батамын, кирпик какпай, түндө ойго жатамын. Таң нурундай жүзүң жаркып турбаса, керек эмне башкаларга атагым? Эң жакшысы сулуусусуң эненин, макул десең жүрөгүмдү берейин. Тең келбеген бүт дүйнөнүн бакыты, бейиш турган таманыңдан өбөйүн. Кыргыз элинде эненин көптөгөн феномени бар. Жер эне, ума эне. Ума эне балдардын төрөлүшүн жана алардын төрөлгөндөн кийинки убактарындагы ден соолугун сактаган мифтик эне. Ума эне манас төрөлгөндө жардам берет. Апалар күнү энелерге арналган эл аралык майрам. Эл аралык айымдар күнүнөн айырмаланып, бул күнү кош бойлуу айымдарды жана апаларды куттуктайбыз. Бул майрам түрдүү өлкөлөрдө түрдүү күндө белгиленип келет. Көбүнчө май айынын 2-жекшембисинде белгиленет. Орусияда ноябрдын акыркы жекшембисинде, Казакстанда 16-сентябрда, ал эми Кыргызстанда май айынын 3-жекшембиси. Кыргыз элинде эне жөнүндө, аял заты жөнүндө кеп болгондо, эң биринчи Каныкей энебизди эталон катары алабыз. Каныкей Семетей баатырдын энеси, Манас баатырдын жубайы. Эненин эң сонун мисалы катарында биз дайыма Курманжан Датканы белгилеп келебиз. Курманжан Датка 1811-жылы Оштун Жапалак айылына караштуу Ороке куштагында туулган. 1832-жылы Курманжан 21 жашында Адигине уруусунун бийи Бек Даткага турмушка чыгып, аны менен бирге 5 баланы тарбиялап өстүрөт. Ошол эле учурда Алай ханышасы деген атакка ээ болот. Ар бир элдин өзүнө тиешелүү, өзүлөрү баалаган, барктаган эненин эталондору бар. Бул мать Тереза же болбосо Тереза эне.
католикалык кечил кедейлерге жана бейтаптарга кызматка алган Тынчтык Нобель сыйлыгынын лауреаты. 1997 жылы Америка Кошмо Штатынын эң жогорку сыйлыгы Конгресстин алтын медалы ыйгарылган. Бул болсо христиандардын Иисус Христостун энеси Дева Мария. Бул христиандардын энеси. Дүйнөнүн түркүгү эне дешет элибиз. Алар жөнүндө укмуштуудай уламыштар, макал-лакаптар, сындар, ырлар, санаттар, казалдар, дастандар бар. Байыркы Энес айдоорунда элибизден Муңайбас, Айнуру, Кызалма деген баатыр, акылман аялдар чыккан. Чыгыш менен батыштын хандары жана падышалары кыргыздардан кыз алып куда сөөк болууга кызыгышкан. Энес айда 2 кылымдай ордону бийлеген түрк кагандары кыргыз кыздарын аялдыкка алышкан. Ал тургай башка өлкөлөргө Византия падышачылыгына чейин тартууга беришкен. Кыргыз тарыхында Каныкейдей акылдуулар, Ай чүрөктөй сулуулар, Жаңыл мырзадай, Кыз Сайкалдай айбаттуу баатырлар болгон. Мына ушундай баатырлардан куралган энелерди сыйлоо ар бирибиздин милдетибиз. Кыргыз элинин ак элечектүү энелеринин нукуралыгы, зиректиги алардын жүзүнөн байкалып турат. Мээримдүү энелерди сыйлоо ар бирибиздин милдетибиз. Энелер күнүнө арналган класстык саатыбызды ушул 4 сапкыр менен жыйынтыктагым келип турат. Энелер көлкүлдөгөн назик жүрөк, өмүрү өткүчөктүү көңүлсүрөп, жанынын жарымы өзүндө болсо дагы, жарымы баласында жашап жүрөт. Бейиш эненин таман алдында.